Урматтуу мекендештер, кыргыз диаспорасы элчиликтин алдындагы мекеме эмес, элчилик дагы эмес. Бул элчиликтен сырткары чет элде жүргөн мекендештердин, аныгыраагы Россия жергесиндеги мекендештердин коомдук уюму. Мына ушул жерин туура түшүнүңүздөр, бул элдин жүзү, элдин үнү, андыктан мамлекеттик кызмат эмес. Диаспорага жолдонгон каттарды мамлекет чечиш керек, мамлекет чечпей атат, карабай атат деген жүйөлөр орунсуз болуп калат. Эми сиздер менен биргеликте Кыргызстандан Россияга келе жаткандагы жол картаны бирге сызалы, кандай документтер керек, ал үчүн канча убакыт керек? Мен өз билгеним боюнча айтып берем. Мен билбей калган, мен өткөрүп жиберген жагдайлар болсо, сиздер комментарийде пикир калтырыңыздар. Чогуу жаңы келаткан адамдар үчүн жол карта болсун, шпаргалка болсун. Биринчи кезекте Кыргызстандан Россияга жөнөп жатып, эмне кылышыбыз керек? Өзүңүздү реестрден жана кара тизмеден текшерип көрүңүз. Ал үчүн МВДнын сайтына кирип текшерсеңиз болот. Интернетте бул нерсе жеткиликтүү. Андан сырткары migrant.kg деген дагы сайт бар, ал жактан дагы текшерсеңиз болот. Мындан сырткары учурда RUID тиркемеси дагы иштеп жатат. Бул азырынча милдеттүү эмес. Эгер кааласаңыз, тиркемени көчүрүп, ал жактан өзүңүздү текшерсеңиз болот. Эгер сизге кандайдыр бир чектөөлөр же тыюу бар болсо, Россиянын аймагына кирүүгө RUID-де толук көрсөтүлөт. Эгер уруксат берсе, атайын QR код берет. Бул Россиянын аймагына келгенден кийин сим-карта жана башка документтерди алууда жеңилдик берет. Эми эч кандай тыюу жок. Россияга жөнөдүңүз дейли, кайсы паспорт менен билет алсам туура болот деген суроо жаралат. Көпчүлүк адамдар алгач ID карт менен, кийин загран паспорт менен Айтор экөөнү аралаштырып салып, ушул учурда Россияда реестрге кирип, Айтор бир катар көйгөйлөргө кабылып жатышат. Андыктан чет өлкөгө чыгаарда негизинен загран паспорт менен чыккан туура. Эгер сиз мурда ID карт менен кирип жүрсөңүз, ошол паспорт менен кирген андан да туура. Билет алдыңыз, чек арадан өтүп жатып, миграциялык карта аласыз. Ал жерге иштөө үчүн келип жатсаңыз, работа деп белгилөөнү унутпаңыз. Россиянын аймагына келгенден кийин биринчи кезекте сизди каттоого кое турган квартира табыңыз. Бул албетте башкаларга салыштырмалуу бир аз кымбат болушу мүмкүн, бирок регистрациясы жок жашоо азыркы учурда Россияда дээрлик мигранттарга өтө кыйын же мүмкүн эмес деп айтсак да болот. Регистрацияга документтериңизди тапшыргандан кийин сөзсүз түрдө сим-карта жана банк картасы керек. Аларды алуу үчүн госуслуги тиркемесин активдештириш керек. Аны мои документы же болбосо көп функционалдуу борбор деп аталган борборго кайрыласыз. Паспортуңуздун котормосу керек, миграциялык картаңыз жана регистрацияңыз чыгып келген болсо ал керек, чыга элек болсо деле кайрылсаңыз боло берет. Демек, МФЦдан сиз кандай документтерди аласыз? Ал жерден сизге СНИЛС бериши керек. Бул акысыз бериле турган документ. Сатып алам деп ойлонбоңуз, бул акысыз берилет. Ал эми сим-картаны жана банк картасын сатып аласыз. Көпчүлүккө Сахарова деп белгилүү болгон мигранттардын көп функционалдуу борборунан кайсыл документтерди ала аласыз? Биринчи кезекте медициналык кароодон өткөндүгүңүздү тастыктаган справка беришет. Экинчиден дактилоскопия, манжа издери жана Face ID. Ошондой эле Россиянын аймагында жүрүүгө уруксат берилет деген МВДнын жашыл картасы жана мигранттардын жалпы картасы деп аталган кызыл карта. Мына ушул документтердин бардыгы сиз барып кайрылгандан бир жумадан кийин даяр болот. Бул аралыкта официалдуу жумуштап, орношууга аракет кылыңыз. Россиянын аймагында ансыз легалдашууга дагы, жүрүүгө дагы дээрлик мүмкүн болбой калды. Кыргыз мекендештердики, бирок орустардын караганда бир нече жогору турган медклиника. Кыргыз диаспорасынан деген мекендештерге өзгөчө скидка жана жакшы ыңгайларды түзүп беришет. Эң негизгиси көп тармактуу дарылоо, акушер-гинеколог, терапия, кардиолог, хирург, онколог, маммолог, уролог, невролог, зуботехник, стоматолог жана бүт дарылоонууга керектүү кызматтар ушул жерде. Эң жакшы жери метро Кузьминкиден 4 мүнөттүк жолдо. Адреси болсо Зеленодольская, дом 36, корпус 2. Телефон номери болсо +7 495 021 75 75 +7 901 530 75 72. Кыргыз диаспорасында кайрылып бериңиздер, жакшы скидкаларды силерге кылып берет. Мына ошону менен Россиянын аймагында бардык документ
документтериңизди тариздеп легалдаштыңыз десек туура болот. Бирок сиздин колуңуздагы миграциялык карта болгону 3 айга берилет. Документтерди толуктап бүткүчө дээрлик 1 ай же андан узагыраак убакыт өтүп кетет. Андыктан туруктуу жумушка кирген соң дароо МВДга кайрылып, миграциялык картаңызга печат койдуруп алышыңыз керек. Эгер 3 айдын ичинде кандайдыр бир себептен улам Кыргызстанга кайра барып келүүгө туура келсе, мына ошол МВДдан басылган печат сиздин кайра кирүүңүздү легалдаштырат. Тагыраагы, эгер МВДдагы ошол печат миграциялык картаңыздын артына коюлбай калган болсо, кайра киргениңизде реестрге түшөсүз жана 275 күнгө чейин Кыргызстанга депортация кылышы мүмкүн. Азыркы учурда көпчүлүк жарандарыбыз мына ошол печаттын айынан же болбосо жогоруда айтып өткөн кайсы бир документке кайдыгер карап жасабай койгондуктан реестрге түшүп жатат жана андан чыгуу аябай татаалдашып турат. Кийинки видеолорубузда кайсыл көйгөйдү кандай жол менен чечсе болот, юристтердин жардамы менен мына ушундай жол карталарды чийип айтып берүүгө аракет кылабыз. А сиздер биз менен бирге болуп, биз билбей калган, биз балким байкабай өткөрүп жиберген фактыларды, документтерди тизмектеп жазып өтсөңүздөр болот.